Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын демилгеси жана башкы демөөрчүлүгүнүн алдында өткөн ынтымактуу шахматтык үй бүлө аталышындагы турнирге Ош жана Жалал-Абад областарынын ар кайсы аймактарынан келген кыз-келиндер катышты. Арасында шахмат оюну боюнча республикалык, атүгүл эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды багындырышкан шахматчы айымдар болушту. Бул ирет Чатыраш Тактайчадагы таймаштарга Ордолуу Ош шаарынын жана Ош областынын кыздары мыкты даярдыкта келгендигин айгинелешти. Жыйынтыгында атаандаштарына караганда эң көп упай топтогон Ош шаарындагы шахмат академиясынын өкүлү Эркинай Шабданбекова баш байгени багындырды. Экинчи орунда биздин шахмат федерациясынын президенти менен да азыр достук матчын өткөрдү. Смагулова Раяна деген кызыбыз, кичинекей кызыбыз. 4000 сом акча сыйлык жана күмүш медаль. Ал эми биринчи орун аялдардын, кыздардын арасында биздин Шабданбекова Эркинай деген карындашыбыз бар. Элтилер бериштейт 5000 сом акча сыйлык, кубок. Ошондой эле грамота менен. Сиздерге сүрөткөчүп алсаңыздар. Даярдыктар буюрса сонун болгон болчу. Буга чейин Ош облусунун аймагында дагы өткөрүлгөн чемпионатта биз катышып, анда да баш байгени алганмын. Азыр да Жалал-Абад облусунда өткөрүлгөн чемпионатта да баш байгени алып отурам. Аябай кубанычтамын. Даярдыктар күчтүү болуп келгенбиз. Ошонун үзүрүн азыр көрүп, жеңишке жетип отурам. Базаркоргон шаарына караштуу Маматжан Алыкулов атындагы номер 11 орто мектебинин шахмат ийриминин жетекчиси Акматова Зүлфия жашы 70ти таяп калганына карабай, шахмат тактайчасына таймашка чыккан атаандаштарына тең тайлашкан оюндарды көрсөтө алды. Жыйынтыгында уюштуруучулар тарабынан атайын байгеге ээ болду. Биздин Жалал-Абадта ушундай мелдештердин болушу, жаш муундарды дагы катыштырышы бул эң чоң балдардын акыл эсинин өсүшүнө чоң жардам берген болуп эсептелет. Дайыма ушундай мелдештер өтүп турса, адамдардын дагы, балдардын дагы кубанычы койнуп атпаган жакшы болот эле. Баса мелдештин башкы калыстык жагын Жалал-Абад областтык шахмат федерациясынын президентинин милдетин аткаруучу Айбек Макайылов аркалады. Турнир Жалал-Абадта мындай деңгээлде биринчи жолу өтүп атат. Оюндун башкы максаты бул бир үй бүлө, ынтымактуу үй бүлө деген девиз менен кетип, швейцарский системада 7 турдан оюн кетип атат. Жалал-Абад областында бирден бир өтүүчү эң чоң турнирлердин бири. Мелдеш соңунда Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын жетекчилиги мындай шахматтык турнирди мындан ары байма-бай өтө тургандыгын белгиледи. Ошондой эле шахмат федерациясынын президенти жакын арада Өзбек Республикасынан атайын грейсмейстерлер келип, шахмат оюну боюнча теориялык жана практикалык окууларды үйрөтөшөрүн айтып өттү. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.